География сабагы кызыктуу фактылар. Биринчи факты бул жакында эле америкалык географтар космостук сүрөттөрдү изилдеп жатып, адамдын буту тийбеген жер бетинде 48 километр миллион квадрат жер бар экенин аныкташты. Мисалы, Түндүк Америкада адам аракетинин изи көрүнбөгөн аймактар 38%, ал эми КМШнын аймагында 34%, чет өлкөлүк Азияда 14%, чет өлкөлүк Европада 3%. Экинчи факты. Орто кылымда жер кыртышынын бетинде 18 гана химиялык элемент бар экени аныкталган. Жана алардын бирикмелери 17-кылымда 25, 18-кылымда 29, 19-кылымда 47, ал эми 20-кылымдын экинчи жарымында 80ден ашык элемент казылып алынган. Үчүнчү факты. Окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча жер бетинен адамзаттын тарыхында миллиарддан ашык заттар казылып алынган. Мисалы, көмүр 200 миллиард тоннадан ашык, нефть 100 миллиард тоннадан, темир рудасы 50 миллиард тоннадан ашык, жез рудасынын ыкы 500 миллион тонна, алтындын салмагы 100 000 тоннаны түзөт. Кийинки 30-40 жылга 50дөн 90%ке чейин казылып алынган заттар туура келет. Төртүнчү факты бул АКШ таза сууну Нидерландиядан, Канададан, Швециядан, Малайзиядан сатып алышат. Жана Антарктида менен Гренландиядан Европага, ал эми Амазонканын чатынан Африкага таза сууну кур жеткизүү деген фантастикалык долбоорлор бар. 1980-жылдарда жылына тропик токойлордун 11 миллион гектары кыркылып, жана аянты 4,5 миллион гектар болгон токойлорду башка аймактан тандап кыркуу иши жүргүзүлүп турган. 1990-жылдардын башында түштүк токой алкагында 65 миллион гектар токой кыркылып кеткен. 1970-жылы Африкада 5 миллион пил болсо, 1980-жылы анын 1,3 миллиону калган. Кийин бул сан дагы кыскарган. Азияда болгон пилдердин 15 миңи гана сакталып калган. Катастрофалык кыскаруунун негизги себеби аңчылык жана браконьерлик жана алардын жашаган жерин чарбачылыкка өздөштүрүү. Дүйнөлүк океанда китке аңчылык кылуу 1868-жылы башталган. Ошондон бери 2 миллиондон ашык киттин бардык түрү кармалган. Кит улоодо рекорд 1962-жылы коюлган. Бул жылы анын саны 66 миңге жеткен. Китке мындай аңчылык кылуу алардын үйүрлөрүн кыскарткан. Азыр китке аңчылык кылуу чектелип, 1992-жылдан баштап кээ бир түрлөрүнө аңчылыкка тыюу салынган.